Маданият чөйрөсүнүн ишмерлерини мекенге, дүйнөгө болгон жаштардын көз карашын калыптандырууга, аларды мекенчилдикке, атуулдук, намыска, жаратмандыкка тарбиялоого кошкон салымында белгилеп кетем. Коронавирустун дагы 436 жаңы учуру чыгып 5 адам каза болду. Уважаемый гражданин. Сокулукта дипломатиялык номер тагылган унаа бир нече машинени сүздү. Маданият чөйрөсүнүн ишмерлерини мекенге, дүйнөгө болгон жаштардын көз карашын калыптандырууга, аларды мекенчилдикке, атуулдук, намыска, жаратмандыкка тарбиялоого кошкон салымында белгилеп кетем. Мамлекет тарабынан маданиятыбыз ата-бабаларыбыздан калган көнөргү сөнөр менен толукталып, андан ары өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келе жатат. Сиздерге театр, кино, сүрөт, музыка жана жалпы маданият жаатына жаңы табылгалар менен улуттук маданиятты өнүктүрүп жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин баарыңыздарга бекем ден соолук, бакубат жашоо, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм деп айтылат Садыр Жапаровдун куттуктоосунда. 2 ноябрга карата бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин жаңы 436 учуру катталды. Бишкек шаарында 12, Ош шаарында 32, Чүй облусунда 18, Ош облусунда 27, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 41, Жалал Абад облусунда 108, Баткен облусунда 80 учур катталды. Ал эми акыркы сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны 5 бейтапты түздү. Бишкек шаарында 3, Баткен облусунда 1, Талас облусунда 1 жаран каза болду. Уважаемый гражданин. Сокулукта дипломатиялык номер тагылган унаа бир нече машинени сүздү. Бишкекке жакын жерде дипломатиялык номерлуу унаа ири жол кырсыкка учурады. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына күбөлөр кабарлашкан. Маалым болгондой, кырсык 1 ноябрь күнү кечинде Военно Антоновка айылындагы унаа базарынын аймагында болгон. Мамлекеттик номери D04-034-02 22 болгон унаа бир эле учурда бир нече унааны сүзүп кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча эч ким жабыркаган жок. Күбөлөрдүн айтымында жол кайгылуу кызматы келгенден кийин дагы унаанын айдоочусу жана жүргүнчүсү транспорттон түшүүдөн баш тартышкан. Азырынча бул адамдар ким экени белгисиз. Жөн эле элчиликтин кызматкерлериби же дипломаттарбы? Алдын ала маалымат боюнча алдыңкы орундукта отурган айдоочу жана жүргүнчүсү мас абалында болгон. Алар да келсин, алар да өзүнүн оюн айтсын. Түндүк электр ишканасынын кызматкерлери кайрадан өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Буга чейин 30 октябрда алар ишкананын жетекчисин алмаштырууда мыйзам бузулганын, саясий оюн болуп жатканын айтып чыгышкан. Бирок анда нааразылыкка чыккандарга мурдагы директордун кызматтан өз каалоосу менен кетүү жөнүндө арызынын түп нускасын көрсөтүүгө убада беришкен. Бирок андай болгон эмес. Энергетиктердин талабына байланыштуу комиссия түзүлмөй болуп, отурумдук жетекчиликке өздөрүнүн ичинен убактылуу бирөөнү дайындап туруу сунушталган болчу. Кыргызстандан Кытайга 180 миллион доллар акча каражаттын мыйзамсыз чыгарганы шектүү кармалды. Каржы полициясынын Чүй облусунун Сокулук жана Москва райондору боюнча кызматкерлери ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө товарларды төлөп берүү шылтоосу менен Кытайга 180 миллион АКШ долларынан ашык суммадагы ири өлчөмдө пландалган схема боюнча мыйзамсыз акча алып жаткан кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюшту. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Тергөөдө аныкталгандай, Кыргызстандын аймагында ушул кылмыштуу топтун иш-аракетинин натыйжасында мамлекеттик бюджетке салыктан качуу түрүндө жалпы суммасы 1 миллиард сомдон ашыкча ири өлчөмдө зыян келтирилген. Ушул жылдын 29 октябрында кылмышка шектүү кармалып, ал номер 1 тергөө абагына киргизилди. Шектүү Кытай Республикасынын аймагына акча каражаттарын чыгарууну жүзөгө ашырган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жогоруда аталган схемага тиешеси бар чиновниктер жана бул каражаттын келип чыгышы аныкталууда.